Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Парламент бүгүнкү жыйынында эмгек кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү карады. Анда бийиктүүлүгү шартта жана жетүүгү катаал болгон аймактардагы эмгектенген кызматкерлердин коэффициенттик төлөмдөрү жөнүндө сөз болду. Бул багытта социалдык өнүгүү жана эмгек министринин орун басары Зурахан Ажимаматовна, сиздердин мыйзамды бат эле колдоп беришти окшойт. Бул 3-чү окуудан каралып жатат. 1-экинчи окууда чоң талкуу болгон, комитетте да чоң талкуу болгон. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул өткөн жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан маселе бүгүн 3-чү окуудан колдоп беришти. Бирок билесизби, ушул мыйзам долбоор талкууланып атканда Кочкор районундагы айрым бир айылдар биздин төлөмдөр кыскарып жатат деген суроону коюшкан. Эмне болду? Бул жерде эч кандай азыркы төлөнүп жаткан төлөмдөр кыскарбайт. Тескерисинче, мурда төлөнбөй калган кошумча иштегендердин айлык акысына үстөктөр кайрадан кошулат. Совместительство иштегендердин айлык акыларына бийик тоолуу жана алыска барууга кыйын шартта жайгашкан жерде иштеген жарандардын айлык акылары кошумча иштегендердине кошулуп жатат да. Эч кандай кыскартуу болбойт. Өткөндө депутат Акылбек Жапаровго Семизбел айылынын жашоочулары ушул маселе боюнча кайрылышыптыр. Семизбел айылынын мектептеринде иштеген, Арал жана Бостонов мектептеринде иштеген мугалимдер жамааты бизге да кайрылган. Биз ал боюнча Билим берүү министрлигине жөнөткөнбүз. Бул эгерде мурда кайсыл токтомдун негизинде төлөнүп келсе, 377-токтом бар, өкмөттүн токтому. Ошол төлөмдөр төлөнө берет, эч кандай кыскартуу болбойт. Рахмат анда сизге. Чакан автобустарды кыскартып, алардын ордун коомдук транспорт менен алмаштыруу маселеси көтөрүлүүдө. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында ушул троллейбустардын паркын толуктоо маселеси коюлду. Чыныгында бүгүнкү күнү ратификация 3-чү окууда өттү. Ал жерде ал келишимге ылайык ЭБР тарабынан биздин Бишкек шаарына ушул троллейбусту алууга көмөктөшүүгө грант, анан кредит бөлүнүп атат. Биз ойлойбуз, ошол грант кредит келгенден кийин ошол троллейбуска 50дөн тегерегинде троллейбус келет. Ошонун эсебинен биздин Бишкек шаарыбыздагы жол тыгындары азаят деген бир үмүт менен ошол ратификацияны колдоп бердик. Дагы бир жаңылык, билеттерди электрондук тартипте колдонуунун да ыкмалары кирет деген пикирлер айтылдыбы? Албетте, бара-бара биз дагы ошол электрондук билеттерге, мындайча айтканда, жаңы технологияларды колдонууга киришибиз керек. Себеби дегенде мурунку эски тартиптерден кетип, биз жаңы номенклатурада жаңы технологияларды колдонушубуздун зарылдыгы сөзсүз түрдө белгиленди ал жерде. Рахмат сизге. Ырыскел Чынбеков, саламатсызбы? Бизге убакыт берип койсоңуз, бүгүн ратификациялык мыйзам долбоорлору боюнча маселе каралганда шаардын өзгөчө транспорт тармагы жаңыртыла турган болуп атат. Сиз эмне дейт элеңиз? Бул албетте жакшы көрүнүш. Грант деген бул эми баягы бизге белекке же болбосо бекке берилген акча да, бирок кеп ошонун пайдаланганда кандай транспорттор келет, анан мурунку биз жакшы билебиз да, Бишкек шаарынын мурунку мэри кандай транспорттарды алып келип, анан аналарды тияктан алганда, анан бияка келгенде башкача сум болуп калып, ошону айдап келген балдарга бир топ акча каражат. Ошондой жолдор болбосо, шаар үчүн, элибиз үчүн эң жакшы нерсе да. Мындай нерселерди көбөйтүш керек. Анткени коомдук транспортту Бишкек шаарында көбөйтсөк, ошончолук шаар үчүн жеңилдүү болот. Жанагы майда машиналар бар азайып, элибиз үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Сиз айттыңыз го, шаардык бюджеттен төлөө мүмкүнчүлүгү канчалык деп? Эми азыр шаар мына ала турган кредит 10 миллион евроны бюджеттен төлөйбүз деп атат, шаардын бюджетинен. Ошого мен айтып атканым, көп төлөөбүздө биздин жарандардын льготныйлар жүрөт дейт. Эч кандай бир андан пайда төлөөбүздөн бизге пайда жок, убыточный деп атат, светтен карызбыз деп атат. Ошон үчүн мен айтып атам, биз төлөөбүздүн бардыгында эле льготныйлар жүргөн жери жок. Көпчүлүгү эле билесиздер, жарандар деле билет, төлөп жатат. Ошону мен буларга суроо бергеним, канча бүгүнкү күндө выручка тапшырып атат шаарга. Ошол боюнча анан эртеге ондой боло турган болсо, ондо төлөөбүздөрдүн бардыгын бекер кылыш керек элдерге. Эгер булардын сөзү боюнча боло турган болсо, ошол боюнча мен эми булардан кат жүзүндө алайын деп атам, налоговойдон алайлык деп атам, каякка кетип бараткан тууралуу. Анан шаардын көркүнү бузуп аткан билесиздер да, булардан одон тышкары деле таксилер боюнча деле айтып кеттим. Эми конечно бардыгын эле иштегиси келет, бирок
жанагы аварийный состояниедагы таксилер жүрөт да биздин бүгүнкү күндө эми Кыргызстандын борбору болуп тургандан кийин борбордун бир кооздугун деле карашыбыз керек да келип аткан туристтер болуп атат, анан кийин жанагы бампери жок аварийный состояниедагы машиналар жүрүп атат. Ошолордун баардыгын жүргүзбөстөн токтотуп, жакшы оңдолгон, жакшы машина боло турган болсо, бүгүнкү коомго татыктуу боло турган болсо, олорго уруксат бериш керек. Мурун сайыз маалында билесиздер, жанагы даже машиналардын кир машиналарды киргизбейчү эле. Бүгүнкү күндө көп машиналар, көп маршруткаларды карасаңыз аркасынан түтүн чыгып атат. Ошонун аркасынан бир топ бүгүн оорулар чыгып атат да шаарда. Ошону көзөмөлгө алгыла деп атам. Анан кийин обязательно бул троллейбустан түшүп аткан выручка деле көп. Аны каяка жумшап атат, аны билишибиз керек болуп атат. Ошол тууралуу мен бүгүн мэрияга суроо бердим. Бир күндүк киришин тактоо үчүн айдоочу жалгыздык кылса керек, Ошон үчүн мен айтканым, бул боюнча налоговыйдан отургузушубуз керек. Бир күн, бир жумалыкта ар бир троллейбуска отуруп, бир күндө канча льготный жүрүп атат, канча выручка түшүп атат, ошо менен карашыбыз керек. Бул деле мамлекетке киреше болуш керек. Эгер ушундай көзөмөлгө албай турган болсок, анда мамлекетке, конечно, азыр бюджеттин өзүнөн төлөй берет алган кредиттер. Бул элдин мойнуна түшүп калган болот. Онон көрө биз чоңураак ошондой акчанын ордуга бир шаарда дагы бир кооз жакшы нелерди куруп койсок болот. Сиз эсептөө палатасында иштегенсиз да, бул троллейбус башкармалыгында ички аудит деген сыяктуу система калыптанганбы? Мен булардын ички аудит дегенин билбедим го. Бизден счётный палата мэрияны аудит кылат. Жылына бир жолу. Рахмат сизге. Рахмат. Мына ушул троллейбус кредитке алынып жаткандыктан насыяны төлөөгө келгенде шаардык бюджеттен каражат жумшалат деген пикир айтты. Ал эми Каржы министрлиги бул суроого кандай деп жооп берет болду экен? Каржы министринин орун басары Мирланбай Кончоков жаныбызда. Саламатсыздарбы? Негизинен бул ушул пленарный заседанияда каралган суроо боюнча шаар мэриясы толугу менен төлөйт ушу 5 миллион алынып аткан кредитти. Бул троллейбустар өзүңөрдөр жакшы билгендей ушу шаар жашоочуларына багытталып атат. Эгерде биз ушул маселелерди чечпесек, бул чоң бир маселеге айланып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан өкмөт тарабынан да, мэрия тарабынан да ушул долбоорду демилгелеп, биз биргелешип долбоорду ушу жогорку кеңештен өткөрүп ратификациядан ушу шаарга берип атабыз. Насыя толук түрдө эле насыя деп эсептелеби же кайсыл бир бөлүгү жеңилдетилген шартта берилет? Жок, бул долбоордун жалпы суммасы 7,9 миллион евро болуп атат. Анын ичинен 2,9 миллион евросы бул грант түрүндө берилип атат. Ал эми 5 миллиону бул насыя түрүндө берилип атат. Демек, толугу менен эле алына турган чет элдик донорлордун каражаты ушул биздин инфраструктураны, анын ичинде жол системасын, троллейбус башкармалыгынын бөлүгүндөгү системаны жаңылоого жумшала турган болсо, жаңы линиялар дагы ачылат деп атпайбы? Демек, ошол каражат бардыгына толук жетеби же өкмөт да кошумча кылабы? Жок, бул негизинен долбоордун жалпы суммасы 7,9 миллион болуп атат. Өкмөт тарабынан каржыланбайт да. Буга чейин вице-мэр айткандай, бул троллейбустар мурунку троллейбус линияларына багытталат жана 2-3 жаңы линияны ачканга мүмкүнчүлүктү берет. Шаардык бюджет негизинен канча жылда ушуну төлөп бүтө алат? Бул насыя негизинен 15 жылга берилип атат. Бирок ушул 15 жылдын 3 жылы бул жеңилдетилген мөөнөт. Ошондо ушул насыяны 12 жылдын ичинде шаар төлөп бүтөт деп биз ойлойбуз. Эгер мүмкүн болсо дагы бир суроого жооп берип койсоңуз, жанагы ратификациялык мыйзам долбоорлорунун катарында сүт өндүрүү тармагын колдоо боюнча дагы бир мыйзам долбоору колдоо таптык окшойт. Ооба, туура айтып атасыз. Ушул жыйында ушу сүт тармагын колдоочу долбоордо каралып өттү. Бул долбоордун алкагында жаңы долбоор даярдалат Айыл чарба министрлиги тарабынан. Негизинен бул долбоор ошо жаңы долбоорго даярдоо үчүн багытталган. Бул Дүйнөлүк банк тарабынан, Трастоо фонд тарабынан берилип атат. Бул долбоордун суммасы $525 миң США да. Негизинен бул Ысык көл областында көбүрөөк колго алынат окшойт иш. Долбоордун алкагында ошо Ысык көл өрөөнү каралып атат биринчи этапта. Эгерде ушул долбоор иштеп кетсе, башка региондордо каралат. Ошондой эле жогорку кеңештин ар бир жыйындарына баам салуу үчүн окуучулар, студенттер дагы келип, жогорку кеңеш ишмердүүлүгү менен таанышып турушат. Алардын дагы бир тобу азыр жыйындар залына киргене турушат. Ушуну менен күндүн тартибинде программасы жыйынтыкталат. Саламатта калыңыздар.